Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ассаламу алейкум. Алатоону жердеген ардактуу кыргыз элдеген кандай сыны болсо да намысты колдон бербеген кадырлуу кыргыз калкы ушул убакка чейинки ата бабадан келе жаткан каада салтты нарк насилди өчүрбөй кыргыз деген атты бийик кармап келе жаткан кадырлуу Чоңалай жергеси Кутмандуу кушуга кечиңиздер менен. Арбаңыздар, ардактуу замандаштар, амансыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүн дагы биз кайрадан сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу кадимки өзүбүздүн адатка сый баштаган мына ушул ак чөлмөк айыл кештери аттуу теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышына мына мынтип Чоңалай жергесине келип отурабыз. Албетте бул биздин көрсөтүүнү өзүңүздөр баамдап көрүп жүргөн болсоңуздар, көрсөтүүбүздө бизде жалаң унутта калган элдик оюндарды, каада салттарды кайрадан жандандырууга мына мынтип бел байлап жасаган теле долбоорубуз болуп эсептелет. Ал эми келиңиздер анда бүгүн биз жалпы Чоңалай жергесине мына ушул оюн зоокту көрүүгө чакырабыз. Assalamu aleykum, o kadırlı yurtum amanbı. Eyvallah. Ardактап бүгүн сиздерге биз Чоңалайлыктар атынан айтайын ысык саламды. Учурашып турастар Чоңалай жерин жери деген намыска бекем эл менен амандашып турастар. Бабалар жерин жери деген ынтымактуу ел менен саламдашып турастар. Бейиштин төрүн жери деген пейли биркенен ел менен элимдин туусу Чоңалайга кара чыгыт төгүлгөн jeri beleng. Eyvallah. Kadırman jurtum aman boy, salt bolup kelgen avaltan aytalık ısık salamdı. Kuttarıgan jergemdin kaysı birin aytalı, көрүнгөсү төгүлгөн көркөмүн кантип айтпайла, аскасың асман тиреген тоолору бийик дем менен көйкөлүп жаткан жашыл төрдаң аркарың оттоп жетпеген, суулары тунук кашкайган, төрлөрү бийик жайкалган, төрлөрү салкын жергемдин да көркөмүн эл журт таң калган, суусунда форель ойногон, тоосунда кийки жойлогон, Чоңалайдай жерgemdi keng peyleli toylog'u. Peşeneden jakşı çıkıp prezident mına önü ösüp atkanda mına keng azır bol jotpay uzun tuğrasın Чоңалай жайган кулачын. Карасаң батыш жагыдан тажик кыргыз чегара карамыкты көрүп турасың. Тыңшасаң чыгыш четинен бүбүртү малдын угасың. Көз салсаң чыгыш жагына күн чыгат күндө сагына. Карасаң түштүк жагына карагың келет дагы да. Чоңалай аска зоолорун аккары турат дайыма. Оңдолуп күндө жашарып оюнан чыгып папалык. 18 жашка караган кыял кеч кыздай жасанып. Билинди бүткүл дүйнөгө Чоңалай эң мыкты район аталып. Өзгөрүү мындай болобу, өзгөртүү аны оңойбу. Чырпыктап тиккен жаш көчөт чынарга жетип чоңойду. Кыскасын айтсам туугандар биздин Чоңалай району оңолду. Eyvallah. Мына кең бүгүн туугандар таң кашкайып атканда, таалайга элим батканда. Күтчү йылып жалпыга гүлдөп бир өсүп жатканда, элимде болуп мына ак чөлмөк деген чоң майрам болуп жатканда, ушул жерде барыңар, жашыңарда карыңар, бүгүнкү майрамыңар кут болсун, баарыңардын үйүңө бакыт таалай кутконсун, алганың асыл жар менен ар дайым бирге жүргүлө, түбөлүк өмүр сүргүлө, бирге иштеп бирге арыгын, 110го кирип карыгын, небере чебере көргүлө, аларды да бөлгүлө, кыска
Аркасын айсан туугандар, бала баркан көп болсун, баарынын болсу бек болсун, узун өмүр көп жашап, корооңарда кой толсун, заманыбыз тынч болсун. Дагы бир жолу куттуктап айтайын, бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Ey koluma komuz karmadım, komuzdum borun tırmadım. Cezde mırdap bütküçön uhtap kala cazdadım. Yemin ak bozu itigip talağan attarga mamı kaktırgan. Жолоочуң өтсө жол менен жоргочон жигит чаптырган, коюн союп коноктоп кооздолгон үйгө жаткырган, аттан чуконок эртеси ал үйгө тилеп жакшылык, чаңкаса суусун кандырган, чанашта кымызы күрпүлдөп, санжыраң айтса балдарга, санаты бүтпөй күн түндөп, маңдайдан соккон желинде тебеттее бөркүң үлпүлдөп. Изилден келаткан кыргыздын салттык оюндарынын бири Чоңолайда тагай ойнолуп келатат, той тобурларда дайым ойнолот. Эр эңиш оюнуна кезекте берет туугандар. Оң жакта көк суунун балбаны ырыс келди балбан, бир кол чаап коелу. Ал эми сол жактан келе жаткан Кабык айылынын балбаны Бусурманкул балбанга бир кол чаап коелу. Келиңиздер анда кадырлуу калайык. Эки биздин балбанга бирдей бата берип коелу, омин дейли. Кудайым колдосун, омин, Аллаху акбар. Оюнду баштаңыздар анда. Кана чамдаңыздар, алгач мына учурашуу. Чамдаңыздар, колдоп коштоп турабыз, туугандар, кыйкырып. Ырыс келдини колдойлу. Бусурманкул балбанды колдойлу. Чүдө! Азамат, бали, чамда кое өрбө. Бали. Шүде атты. Азамат мына бул жерде көк суунун балбаны ырыс келди балбан. Күчтүүлүгүн көргөзүп турат. О, ат да өзгөчө экен. Чамдаңыздар. Колдоп коштоп туралы, туугандар, эки бөлүм мына. Ырыс келди балбан. Чамдаңыздар, кармаңыздар, кой өрмей жок. Оюнун шардын жакшы билесиздер. Сөзсүз аттан оодарыш керек. Кармаңыздар. Бу эки балбан сүйлөшүп алганбы дейм. Чап, тарт. Ырыс келди балбанын колу кетти окшойт бир болсо. Чамда Бусурманкул, чамда, бали. Кое өрбө. Тарт. Бали мына. Кабык айылынын балбаны Бусурманкул балбанга бир кол чаап коелу келиңиздер. Азамат. Кудайым ден соолук берсин. Ушундай элдин намысын коргоп жүрө бер. Бусурманкул балбан. Бүгүн майрам бүгүн той, мындай кезде сөздү кой. Эл угалы кырданы созолу, эргип турсун бүткөн бой. Эл угалы кырданы созолу, эргип турсун бүткөн бой. Тоғулдай созолу, толкуп турсун бүткөн бой. Эл угалы кырданы созолу, бүгүн майрам бүгүн той.
түшкөм ал үй жагынан биригип кербен өтүп бара жатты. Байбиче кербендерге кымыз сунуп ак бата ак тилегин алып атты. Ак бата тилегиңер уулума деп бечара Найман кемпир тилек кылды. Аңгыча кербен башы сөз баштады. Абай куш энең ага кулак түрдү. Гелатып эрме чөлдүн арасында. Кер мурут жигит көрдүк көө кайтарган. Сезбестен чөлдүн аптагы ысыктыгын ченделип басып жүрөттү артынан. Сүйлөсөң жооп бербей башың катат, сүрдөнүп киши көрсөң арбасат. Уулум бери келгин жакын десем, умтулуп маңкурсымал изден качат. Сездени ал жоломан уул экенин, уулумдун издөөчү мен бекенин. Шерт байлап муну шинтип чыкты жолго, өминип камчыланып оңго солго. Аптадан өтүп калды чыкканына, агудай жеткире көр максатыма. Алыстан калың төнүнүн көрүп, ашыктың ылдамдатып камчылана. Жел жетпей желгенине желмаяндым, бат эле кирип барды төөгө жакын. Төчүнү көрөр замат дароо таанып, кыйкырды жоламан деп үнүм барын. Кыйкырык үндү угуп жалт карады, көздөрү эне көзүн бир арбады. Булугуп эне турду уулун тиктеп, бурулуп уулу кетти. Кулунум деп учуп түштү желмаяндан, кургурум тааныйсыңбы бул мен апаң? Эстечиң атыңдайчы, эрмегин билесиңдигин сенин атаң. Укуду дал болгондой башын чайкап, долдура үн чыгарып маңкурт деди. Ушул сөз кулак угуп байкуш эне, угуп сүйлөй албай ыйлай берди. Жок кулунум, сенин атың маңкурт эмес, жоламан сенин атың кургурмай. Атаңдын атын унутупсуң анын кандай? Атаңдын аты болсо Дөнүмбай. О таш борадан качаңкыга бири-бириңди кордойсуңар. Эмнең үчүн окаты күн, адам деген атка татык болбойсуңар. Деп заргакшап ыйлап жатты Найман эне, аңгыча көрүп калды не бир карам. Төгө сала сурады уулунан ал, келе жаткан кимдер болот эки адам. Кожоюн деди маңкурт, өзүнөн өзү коркуп, окуянда мен айтпа кайра келем, бүгүн түнүн экениңе алып кетем. Айтып бүтүп Найман эне жүрүп кетти, аңгычаң эки жуң жетип келди. Тигилгим качкан сенин жаныңдагы, айткының өлтүрөбүз азыр сени. Билбеймин энеңнин де өзү келди, билегим кармап алып ыйлай берди. Жалган ал энең эмес деп байкушту, өлтүргөнү келген сени деп коркутушту. Алдыгы тебетейиң жулуп алып, башыңды кайнак сууга малат деди. Эх мыкачылар маңгылганың ас келгентип, эми келсең аткын деп жаны берди. Адамзаттың айбан кылган макулуктар, ардан тышып маңкуртту жөнөп кетти.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда алдыңыздарда мына салбуурунчулар десек болот, жаачылар десек болот, биздин агаларыбыз турат. Түштүк регион боюнча Салбурун Федерациясынын президенти Бакиров Имарбай агабыз. Аке, чынында жаатуу шарды кандай, жолу кандай, ушул жөнүндө өзүңүз айтып өтсөңүз. Дүйнөдөгү бардык элдер бири-биринен тили менен, маданияты менен, үрп адат, каада салты менен айырмаланат. Мына ошондой эле Кыргыз элинде өзүнүн каада салты, үрп адаты, маданияты, тили, улуттук оюндары бар. Мына ушул Кыргыз элинин улуттук оюндарынын бири бул салбурун. Салбурун деген бул түшүндүрмөсүндө биргелешип аң улоо деген түшүнүктү берет. Жаа менен, тайга менен, бүркүт менен, куш салуу аркылуу ушундай максаттарга келгенде анан жоопкерчилик мезгилде жаа менен дагы өздөрүн коргогон, душмандардан коргогон милдеттерди аткарып турган. Азыркы салттуу жаа деп коет. Ошол азыр учурда Кыргыз мамлекетинин Салбурун Федерациясы бар. Ошол федерациянын түштүк региону боюнча менеджери Авазбек мырза, жаачысы Алымбек мырза. Анан негизинен жаа улуттук оюндардын түрүнө кирет. Жаанын атын өз жолдору бар, эрежелери бар. Мына ушул эрежелер менен атып акыркы жыл 14-жылдан бери түштүк, түндүк региондордо бул өнүгүп келатат да. Анткени себеби ал жерде Тоң райондогу Алмазбек агайыбыз баштаган акыркы Салбурундун түптөлүп дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышып чоң байгелерди алып келе жатат. Жаа атуу негизи канча метрден кийин атылыш керек дегендей? Жаа өз эрежеси боюнча 35, 45, 50, 70 метрден атылат. Анан эми бул көчмөн элдердин арасында бул азыр мындай өнүгүп келаткан учурда азыр биз сиздерге ошол эрежеси боюнча жаатууну көрсөтүп беребиз. Федерациянын президенти Бакиров Имарбай агабыз өзү баштап берсин. Ал эми биз колдоп коштоп туралы туугандар. Өзү жаатууда мындай туура туруп, бул жагы 3 түрдүү атылат, отуруп атат, тизелеп атат, анан артын карап атат да 3 жолу. Ошо 3 түрдү анан ат үстүндө атат, жамбы атат, мунун түрлөрү көп. Азыр мен сиздерге ошо аралыктан атып берүүнү көрсөтөм. Аралыктан атып берүү түрү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жаатуунун 3 түрү бар. Мына биринчи түз туруп атуу түрүн көргөзөт Имарбай агабыз. Биринчи жебебиз 3, ортодогу чыныгы 3кө барып кадалды туугандар. Бир колдоп коштоп койсок болот. Экинчи жебебиз 3 дагы. Кол жаап коелу туугандар. Бале. Көз катар мерген деп коет. Бар болуңуз. Жаачы агабыз Амирбек агабыз тизелеп атуу түрүн көргөзөт. Экинчи жаатуунун дагы бир түрү тизелеп атуу. Бирге тийип калды. Бале. Азаматстанда жаатуунун дагы бир 3-чү түрү артты карап туруп атуу туугандар. 180 градуска бурулуп, атты карап туруп, кайрылып туруп атуу. Авазбек агабыз азыр ушу артты карап атуу түрүн көргөзөт. Бале. 3. Азаматсыз. Эң кыйын түрү ушул окшойт, артты карап атуу. Азаматсыз. Биздин жаачыларга бир кол жаап коюңуздар туугандар. Бар болуңуздар. Рахмат.
Алтын тачы тағынған, тулаңып деңіз шалқыған, бетеген белден бұралып, бейішім менің гүл бақчам, бетеген белден бұралып, бейішім менің гүл бақчам. Жаратқан жанға құттарып, çoğalay çergem acayip, tınşasam ular ündörün, tolorgo turan arbalı, tolorgo turan arbalı. Yel aydar sokon keremet, delebe kozgo demberet, kaşka su aksu kök sular, dardına da bah içip ket, dardına da bah içip ket. Жаратқан жанға құттарып, çoğalay çergem acayip, tınşasam ular ündörün, tolorgo turan arbalı, tolorgo turan arbalı. Ordosu bolğon iymandın, örüsü tolğon turağın, tolorun tolo keneken, almaş kısıyık uyansın, tolorun tolo keneken, almaş kısıyık uyansın. Жаратқан жанға құттарып, çoğalay çergem acayip, tınşasam ular ündörün, tolorgo turan arbalı, tolorgo turan arbalı. Жаратқан жанға құттарып, çoğalay çergem acayip, tınşasam ular ündörün, tolorgo turan arbalı, tolorgo turan arbalı. Ал эми ардактуу көрөрмандар, мынакей биздин Чоңалай жергесинде дагы бир өзгөчө унутта калып бара жаткан, бирок өзгөчө оюндардын бири бул өпкө чапмай деп аталат экен. Өпкө чапмайды чынын айтайын, мен уккамын, бирок көргөн эмесмин. Ал эми азыр мынакей чоңалайлыктардын жардамы менен мына ушул оюн кандайча ойнолгон, биз ошонусунан кабардар болобуз. Мисалы, Муктар мырза, сиз ойносоңуз керек. Ушул жердин кулдуну болгон соң. Мен көргөн бирок ойногон эмесмин чынында. Бул оюн чынында мына өзгөчө кызыктуу оюн, унутулуп бара жаткан кыргыздын улуттук оюндарына кирет. А бизде Чоңалайда такай ойнолуп турат. Азыр күнгө чейин ойнойсуздар. Ооба. Бул оюндун шарты боюнча эки балбан чыгып, ушу өпкө менен бири-бирин жыга чабыш керек да, аттын үстүндө. Жыгаштын учуна байланган, өпкө, жыгаштын учуна байланган? Жок, өпкө жөнөкөй эле, кадимки эле койдун өпкөсү. Койдун өпкөсүн алат экен дагы. Анан эки балбан өзү белге чейин, бел курчоого чейин жылаңач болуп алышат. Жылаңач болуш керек сөз. Жылаңач денеге анан кийин өпкө менен чабышат экен. Келиңиздер азыр чогуу көрөлү, мен уккандан бир көргөн. Анда биздин балбандар даяр болгон болсо, мына сол жакта турган биздин балбан Жайылма айылынын балбаны Бакытбек Баатыр. Ал эми оң тараптагы Кабык айылынын балбаны Бактияр Баатыр. Канаанда. Канаанда баатырлар, чамдаңыздар, кыргыздын салтын улай өпкө чабыш оюнуна кезек берели. Белги бериңиз. Жакыныраак келиңиздер. Ал эми эл журт колдоп, коштоп, кубаттап турабыз. Даяр болгон болсоңуздар, 1 2 3 баштадык кана. Чамдаңыздар. Өпкө колдон түшпөсүн. Өпкө колдон түшкөн болсо, утулуп каласыздар туугандар. Өпкөнү колдон түшүрбөй туруп чабышабыз. Бале. Кайсыл Өпкө менен өпкөгө чабыңыздар. Чамда. Бали, чамдаңыздар.
Чамдаңыздар. Ошондо өпкө тарс этип тийгени гана эсепке алынат, Ооба. Бали, азамат экенсиз. Дал өпкөгө чапты. Өпкө менен өпкөгө чабып атышат. Негизинен эки балбан тең бирдей экен. Ай болду. Өпкөсү үзүлүп кетти биздин кабыктын балбаны. Бактияр балбандын. Демек ошондо эми Демек ошондо. Балбандын өпкөсү жерге түшүп кетти. Бул кайсыл айылдын балбаны? Кабыктын балбаны. Бактияр балбандын өпкөсү жүрүлүп кетти. Ошондо биз негизинен экөө бирдей келаткан, бирдей келаткан. Балбандар. Ошондо азыр Жайылма айылынын балбаны Бакытбек мырзага жеңишти бердик. Жайылма айылынын балбанына мөрөй кетти. Келиңиздер, алкыштар болсун, азаматсыз. Бақтан есі жоқ деп уз бағыла түбі бір туған болом мен сілерге түңіліп тезмеңерден сызбағыла түбі бір туған болом мен сілерге жол бойында бордош бирөө бар деп ойлогула ат энем ак эмгектен салган эле эмгегин унут кылып койбогула ат энем ак эмгектен салган эле эмгегин унут кылып койбогула койбогула салып аз болсо да бакшагына жеримди алакандай сактагыла тагдырга айлаганча барбай калсам тизмеге балдарымды каттагыла барбай калсам тизмеге балдарымды каттагыла тагдырга айлаганча барбай калсам
Муктар мырза, болду көрдүм. Бул нерсени мен деле бала кезде ойногом, бирок мунун атын пара деп атачу, азыр эмне деп атайт? Азыр деле пара деп аталат бизде. Бул жакта деле пара деп атайт. Бала кезде мен дагы көргөм. Азын олак даже ойногом да. Ооба, курдаштар. Эркек балдар менен аралаш ойночумун чындап эле. Анан бирок азыр шартын билбейм. Буну пара деп коет. Ооба, пара деп айтылат. Анан бул негизинен эчкинин жүнүнөн жасалат. Анткени терисинен, терисинен жүнү узунураак болуш керек. Анан бул жана коргошун куюлат. Коргошун куюлат. Коргошун куюлат. Бул жерде эки оюнчу болгон болсо, 3 шарты бар мунун. Биринчи ушу катарынан тээп 10ду толтуруш керек. 10ду тээп кармаш керек. Кармабаш керек. Анан экинчиси бир буттап. Бутту жерге койбой туруп. Бутту жерге койбой туруп тебиш керек. Анын атын эмне деп айтат? Соч. Соч деп коет анын атын биз жакта. Андан дагы 10ду толтуруш керек. 10ду толтурмайынча кийинки оюнчуга бере берет да. 10ду толтурганда экинчи турдан өткөн болот. Бул тур болуп эсептелет. 3 турдан турат. Үчүнчү туру юра деп коет эле буну бизде. Айланып тээп, Айланып тээп туруп, анан кармап калыш керек. Ошо менен жеңиш аталат. Азыр эми бизде азыр анда эки жигитибиз турат. Кана жигиттерди бир көрөлүчү. Келиңиздер. Негизинен өтө ыңгайлуу болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Азамат. Кол чап коелу. Азамат бир гана эме жетпей калды, бир очко жетпей калды. Азыр 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ата, бул унутуп калды. Демек, биринчи турдан бутту жерге койбой тээп көрүңүзчү эми, ооба. Экинчи турдун. Биринчи турдан сен уттуң, экинчи турдун көрөлү. Экинчи тур Соч деп атап коелу. Соч. Кайрадан. Ак жолдукун көрөлү. Ой, болду. Үчүнчү. Юран теп алабызбы үчүнчү турдукуну? Үчүнчү турдагына айланып тепкенге көрүңүздөрчү аракет жасап. Андан кийин айланып тепиш керек. Кана? Кармаш керек, Азамат. Кармап керек болчу. Азамат, сиз көрүңүзчү анда. Азамат. Азамат. Бали, мынакей, мына ушундай ардактуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул оюндагы чынын айтуу керек, менимче жигиттерди, Шамдагайлыкка тарбиялайт. Эпчилдикке тарбиялайт. Анча-мынча сезгиштик дагы керек экен да бул жердечи. Алдын ала сезип, кайсыл жака ыкташ керек экенин билиш керек экен. Жакшы оюн экен негизинен. Демек, кийинки биздин муундар техниканын заманы деп көбүрөөк телефонго, смартфондорго алаксыгандан көрө мен ойлойм, ушул оюндар ден соолукка бир кыйла пайдалуу экен, Киндик каным бир өзүңдү танган жер, кыялдарым баскан изим калган жер, чокуларың суктандырып аламды, чоңалайым күн нурундай жаңган жер. Көрөм сени көкүрөктө канымдай, көрбөй калсам кантип жүрөм сагынбай. Көрсөм дагы канча жердин таңдарын, көрбөдүм эч чоңалайдын таңындай. Бейшим сенин ыйыксың бекерим, бейпил жашоо билем сенде экенин. Биз өткөрдүк кубанычтуу жашоонун, бактылуу
tepkürüm sağınmay Görsem dağı kança жердин таңдарын көрбөдүм эч чоң алайдын таңындай чоң ойгон жерибиз билим менен ыйманга бай элибиз биз жашаган чоң алайды эл журтун биргелешип көтөрөлү эмибиз көрөм сени көкүрөктө қалсам қантип жүріп сағынбай көрсем дағы қанша жердин таңдарын көрбөдүм эч чоң алайдын таңындай көрбөдүм эч көрбөдүм эч чоң алайдын таңындай
эми мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр да көрүп турасыздар, Чоң Алай жергесиндеги ак чөлмөк айыл кештери теле долбоорубуз мына ушундай шаңдуу ыр күлкүгө уланып жаткан учуру. Азыр эми мынакей биздин сөзүбүздүн төркүнү болгон, ишибиздин максаты болгон ак чөлмөк оюнун ойной турган кез келди. Албетте бул жерде мынакей биздин ак чөлмөктү качан ойнойбуз деп күтүп аткан жаштарыбызга чыдамы дагы сынап көрдүк. Чыдап турушат. Азыр эми ак чөлмөктү ойной турган биздин шартыбызды түшүндүрүп кетейин. Ак чөлмөктү барыңыздар ойносоңуздар керек. Билесиздер, билбегендер дагы барбы? Албетте бар, билбегендер дагы бар. Айыл жергесинде көбүрөөк билет, бирок көпчүлүк жерде билбейт экен жаштар, кийинки муун билбей калды. Ак чөлмөктүн негизги максаты өзү эмнеде? Ак чөлмөктүн негизги максаты мурунку улуу муундардын мезгилинде өзүңүздөр билесиздер, телефон деген, телевизор деген нерсе жок болгон, эс алуучу оюн-зоок өткөрүүчү жерлер жок болгон. Андыктан жаштардын таанышуусуна жакшы бир өбөлгө боло турган шарт болгон экен. Жаштарды айылда кантип тааныштырат? Турмуш куруу максатында, кайсыл жака кандай уюштурат? Той аштарда, жакшылыктарда, эл көп чогулган жерлерде, анан негизгиси айлуу түндө мына ушинтип жаштарды ак чөлмөк оюнуна чакырган экен. Анан ак чөлмөктү мына ушинтип эки жака бөлүнөт, эки жаатка бөлүнөт. Эки жаатка бөлүнүп өздөрүнө ат коюшат экен. Өздөрүнчө ат коюп алат, аттан да алат. Мисалы сиздер азыр Акшуңкар деген ат койдуңуздар, сиздер Жетиген деген ат койдуңуздар. Эми ушул эки жаат азыр ак чөлмөк ыргытылгандан кийин кайсыл команданын мүчөсү таап алса, ак чөлмөктү тапкан адам ошол турган жеринен өзүнүн командасынын атын айтып, кыйкырып, андан бери карай мынакей олтурган биздин аксакалдарыбыздын алдындагы баттаны көздөй чуркайсыздар. Анан албетте каршылаштар жолуңуздардан тосуп, колундагы ак чөлмөктү тартып алганга аракет кылат экен. Бирок абайлайсыздар, катуу тийбегенге аракет жасаңыздар. Кайсыл команданын мүчөсү баттага жеткирсе, упай ошол командада болот. Жаатта болот. Анан да кошумчалай кетчү нерсе, албетте сөзсүз эле тапкан адам чуркап келиш керек эмес. Бир шамдагай ылдам чуркаган бирөөгө берсе, ал дагы жакшы болот. Анан жолунан тосуп алат да каршылаштар. Команда менен ойной турган оюн да бул. Шамдагайларга бере бересиздер. Бирине узатып берсе болот ооба. Анан бул ак чөлмөктүн таягы момундай өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биз эми азыр шартка байланыштуу жыгачтан жасап койдук. Негизи ак чөлмөктү мурда койдун жилигинен жасаган экен. Себеби ал караңгы түндө күнгө кургаган сайын көп кургаткан экен. Себеби кургаган сайын фарфордон жарык чыгат эмеспи? Фарфор болуп караңгыда жакшы көрүнгөн экен. Ал эми азыр болсо ак чөлмөктү ким ыргытат, мына ушул шартты түшүндүрүп берсеңиз. Анда биз ушу ар бир жамааттын башчыларын бул жака чакыралы. Келиңиздер, Жетиген командасы, ошондой эле Акшуңкар командасы. Келиңиздер. Бул бизде Чоң Алайда таяк кармамай деп аталат. Негизги ким ыргытчы азмынтип биринен өтүп бири кармап кете берет, анан аягында акыры кармайт, кармаган адам ыргытат. Акыры кармаган адам. Бул деген бешене дегенде, э? Бешене. Баштаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ана ошентип. Сиздерге туш келди. Ак чөлмөктү бериңиздер. Демек эч ким карабаш керек. Оюндун шарты боюнча бул баягы таякты кармап туруп, анан ким учуна туура келсе, ошол команда ыргытуу керек экен. Азыр биз эми калыстык үчүн келиңиз, сизди гана ыргытып бер дейли. Ошондуктан сиз арчак өтүңүз. Азыр мен кайсыл жерге түшкөн билбей калыш керек. Сиз азыр арчак өтүп туруп, байкатпастан ыргытканга аракет жасаңыз. Ал эми сиздер мени карап турасыздар, өзүңүздөр билесиздер. Байкатпаңыз. Баштай берсек болот. Сиз өзүңүз билесиз. Ар жагыраак барып анан кийин ыргытыңыз, бул жерден турбай. Ким көрбөй туруш керек да негизинен. Таякты ыргыттыңыз, Муктар мырза. Кана оюнга даярбызбы? 1, 2, 3. Жөнөдүк. Кана чамдаңыздар. Ар ким өзүнүн командасынын атын айтат, таап алган адам. Жетиген командасы.
саламатсыздар. Мынакей эмесе ардактуу замандаштар, урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай биздин Ак Чөлмөк айыл кештери теле долбоорубуздун акыркы көрүнүшү, акыркы финиши мына ушул Ак Чөлмөк оюну менен аякталат. Биздин жаштарыбыз дагы Ак Чөлмөк ойноп жүргөн экен. Ойнобогондор бар болсо дагы бүгүн аябай кызыктуу оюнга күбө болушту. Мен ойлойм бул кийинки муундарга биздин үйрөтө турган эң бир аздектеп жоготпой узатып бере турган бир жакшы белегибиз болуш керек. Кандай дейсиз? Албетте эми азыркы жаштарга уюлдук телефондон алыстап, телевизордон алыстап, компьютерден алыстап ушундай оюндарды ойноп турса ден соолугуна деле пайда. Анан кийин барыбыз эле мына жаштыкты эстеп бир сонун бир күн болду окшойт. Бүгүнкү көрсөтүүбүз максатына жетти деп ойлойм. Албетте мына ушундай баарыңыздарга албетте мына ушул Ак Чөлмөк ойноп берген биздин азамат кыздарга, жигиттерге ыраазычылык билдиребиз. Чоңалайдын кандай бийик, тойлогон төрлөрүндө аркар кийик. Орунда мөңгүлөр жалтылдасаң, турган сыйт ак жакуттан көйнөк кийик. Мөңгүдөн калпак кийип, көк тирейт башын ийип, суктандан чокуларың, кандай коз, кандай бийик. Болору чоңалайдын кандай бийик, бүркүтү шаңшы учкан көктү чийип, көргөндү суктандырат анан калысаң, тургандай табиятта башын ийип. Мөңгүдөн калпак кийип, көк тирейт башын ийип, суктанда чокуларың, кандай коз, кандай бийик. Чоңалайдын кандай бийик, жойлогон илбир саюулар кийик. Чокуңда аппак муздар чарчур кетсең, койгон суп каухар бермет мончок тезеп. Мөңгүдөн калпак кийип, көк тирейт башын ийип, суктанда чокуларың, кандай коз, кандай бийик. Мөңгүдөн калпак кийип, көк тирейт башын ийип, суктанда чокуларың, кандай коз, кандай бийик. Болору чоңалайдын, кандай коз, кандай бийик. Анда эмесе ардактуу замандаштар, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүнкү күндө биз Ак Чөлмөк айыл кештери теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышы Айтылуу Чоңалай районунда болуп өттү. Албетте өзүңүздөр көрүп тургандай элде кайталанбаган, көпчүлүгү унутуп бара жаткан, көпчүлүк эмес дээрлик коомдо унутулуп бара жаткан оюндардын бир катарын мына ушул жерден көрдүк десек болот. Албетте бул да болсо кылым карыткан кыргыз оюндарынын кайрадан жандандырылышына Чоңалай районунун кошкон
чоң салымы деп ишенип кетебиз. Ал эмесе келиңиздер мына ушул көрсөтүүбүздүн соңунда адаттагыдай эле мына ушул маданиятты колдоодо дагы да болсо Чоң Алай жергесинде чоң иштер бара жаткандыгынын белгиси катары Чоң Алай райондук жетекчилерди бул жака чакырууга уруксат этсеңиздер. Аны бизе Чоң Алай райондук мамлекеттик администрация башчысы Мирбек Турдубековичти бул жака сөзгө чакыралы. Келиңиздер, кадырлуу районубуздун жетекчилери. Урматтуу Чоң Алай район тургундары жана меймандары, кадырлуу коноктор, сиздерди ата-бабаларыбыздан калган улуттук нарктын жана биримдиктин символу болгон ак чөлмөк оюнун салтанаттуу өткөрүшү менен чын дилимден куттуктаймын. Бүгүн биз ак чөлмөк оюнун өткөрүү менен ата-бабалардан калган баалуулуктарды жаш муундарга таанытып, ата-бабаларыбыздын салтын жандандырып гана тим болбостон, келечек муунга улуттук тарбия берүүнүн дагы бир жарык үлгүсүн көрсөтүп жатабыз. Ушул иш-чараны уюштуруп баштап келген өзүбүздүн эжекелерибизге, агайларыбызга райондун атынан, жалпы райондун элинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ушул улуу салтты улантуу милдетин Жети Өгүз районунун урматтуу элине терең ишеним менен өткөрүп жатабыз. Жети Өгүз элине ийгилик, биримдик жана чыгармачылык каалайбыз. Ак чөлмөк оюнунун аламан майрамы ар дайым ынтымак менен коштолсун. Улуттук мурастарыбызды сактап, муундан муунга өткөрүүдө бирге бололук. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат бар болуңуздарында, Чоң Алайлык туугандар, албетте сиздердин саламды биз Жети Өгүз районунун элине, маданият кызматкерлерине, жалпы журтчулукка жеткирип барууга чоң милдетти мойнубузга алып отурабыз. Себеби кийинки чыгарылышыбыз мына ушул Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунан уланмакчы. Ал эми азыр болсо Чоң Алай жергесине дагы да болсо ийгиликтерди кааладык, амандыкты кааладык. Ылайым эле жергеңиздерде жакшылыктардын ыры ырдалып турсун демекчибиз. Албетте, кийинки оюндар Жети Өгүз районунда болот. Бизден алыстабаңыздар. Кудай буйрса, ак чөлмөк оюну дал болсо улана бермекчи. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча барыңыздарга амандык тилеп калабыз. Жаркырап, тартуулап, нуру чыгып жымыңдап, жымыңдап, жеңеме нурун тартуулап, күн өстү жерим, ак калпак элим, Чоң Алай менин туулган жерим. Күн өстү жерим, ак калпак элим, Чоң Алай менин туулган жерим. Суулары, турагы, сенде өткөн турбайбы, жалынды жаштык жылдарым, күн өстү жерим, ак калпак элим, Чоң Алай менин туулган жерим. Күн өстү жерим, ак калпак элим, Чоң Алай менин туулган жерим. Жаркырап, тартуулап, жымыңдап, тартуулап, күн өстү жерим, ак калпак элим, Чоң Алай менин туулган жерим. Күн өстү жерим, ак калпак элим, Чоң Алай менин туулган жерим. Чоң Алай менин туулган жерим.